Nooruzга карата майрамдык кечени сырттан чакырылган кичинекей бийчи кыздар ачып берди. Алар түрк элдеринин улуттук бийлерин көрсөтүп, майрамды кантип тосоорун айтып беришти. Көрүүчүлөрдү түрк элдеринин улуттук майрамы менен куттукташты. Үй бүлөбүз менен айылга барабыз, таятабызга, дейнебизге сүмөлөк кылышат, дасторкон даярдайбыз, коноктор чакырып майрамдайбыз. Силерди Нооруз майрамыңар менен куттуктайбыз. Биз Нооруз майрамды үй бүлөбүз менен майрамдайбыз. Апам, тайтам, чоңоям ошолордун үйүнө барабыз. Биз түндөн таң атканча сүмөлөк жасайбыз, дасторкон жасайбыз, туугандарды чакырабыз. Майрамда тушоо кесүү салты уюштурулду. Ошмунун окутуучусунун уулу ак жолдун бутуна ала жип байланып, тушоосу кесилди. Темирман агай жана Жамболот агайлар. Ал эми окуу жайдын имаратынын алдында улуттук тамак аштардын көргөзмөсү уюштурулду. Катышуучуларга кыргыз элинин ашканасын таанытуу максатында түрдүү эт, суусундуктар жана башка салттуу тамактар сунушталды. Бардыгы өз колубуз менен жасалган. Буну жасоо үчүн бизде бир жумадан ашык убакыт кетти. Бизде эң өзгөчө тамактардын бири бул быжы, жана ушундай эле пирамида нан. Булар ар кандай ушундай салтанаттуу иш-чараларда дасторконго коюлуучу тамактар. Борсок, каттама, булардын бардыгы ошол дасторкондун көркүн ачуу үчүн жасалат. Нумачтык. Муну илгери өздөрүнүн суусундуктарын кандырыш үчүн аталардын жардамында жасашкан. Андан кийин өзүбүз билген быштак, сарыма, каймак, курутун түрлөрү. Андан кийин бул ордок өпкөнүн жардамында жасалып коюлган. Майрамда кыз-жигит сармердени да уюштурулду. Студенттер ырдап, бийлеп, табышмак, акыйнек жана манас айтылды. Баарын таң калтырган бул жаңы матч болду. Азыр сармерденде айткан жаңы матчымдын сураныч боюнча силерге айтып берейин. Теке. Биздин теке басып чеке гана беке чык деп чеке. Мүйүзү жок чыкпай теке, ай корук деп күлөт теке, коркук жайын билет теке. Коргон байлап турган тайлак менде кылып, койдуң байлап. Теке. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук оюндар болду. Катышуучулар кол күрөш, таш көтөрүү жана спорттун башка түрлөрү боюнча күч сынашты. Албетте жеңүүчүлөрдү баалуу белектер күтүп турат. Буга чейинки улуттук тамак аштардын сыйлыктар, акчалай сыйлыктар, дипломдор берилди. Ал эми азыр улуттук спорт оюндарына дагы ушул ар бир жеңүүчүгө акчалай белектер бар. Нооруз майрамын көрүү үчүн атайын Франциядан келген окутуучулар да бар. Алар бул майрамга алгачкы жолу Ошмуда күбө болушканын айтышат. Коноктор улуттук тамактардан ууз тийип, кыргыздардын меймандостугун баалашты. Биз Ош шаарына алгачкы жолу келдик. Бизге кыргыздардын меймандостугу абдан жакты. Бүгүнкү Нооруз майрамына да биринчи жолу күбө болдук. Мен учурда Ошмунун студенттерине француз тилинен сабак берем. Нооруз майрамына арналган иш-чарага университеттин окутуучулары жана студенттери активдүү катышып, улуттук маданиятты, өнөрдү жана салтты жаштар арасында жайылтуу максатын көздөштү. Ош мамлекеттик университетинде келип келе жаткан ушул Нооруз майрамыбызды белгилөөчү салтанаттуу иш-чаралар башталды. Бүгүнкү күндө ошол кечке чейин университетте сөмөлөктөр кайнатылып, ушу жакшы ниеттер кылынып, жалпы университеттин жамаатына, кыргыз элибизге тилектерди кылып атабыз. Майрамдык кечени Ошмунун математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институту демиргеледи. Бүгүнкү күндө мында 200-гө жакын окутуучу иштеп, 4000-ге жакын студент билим алат. Мээрим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ошму жаңылыктары.